Тоң аймагында 60 гектар жер жашылдандырылат. 18 гектарга балаты, карагай, талтеректер, мөмө жемиш бактары олтургузулду. Ал эми Сары Тала участкасына 50 түп алма өрүк тегилген. Бул иштер Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында жүргүзүлүүдө. Жарандардагы өзлөрүнүн көчөттөрүн теге турган болгон. Ар бир магазин, ар бир мекеме өзүнүн алдына Жашыл Мурасты колдоо максатында, жашылдандыруу, көрктөндүрүү максатында алардагы иш алып барып атат. Жапа тырма районубуз мындайча айтканда жашылдандыруу багытында бүгүнкү күндө иш жүргүзүп атабыз. Балыкчы шаарын көрктөндүрүү үчүн 620 декоративдик бактарактын жана 700гө жакын мөмө жемиштин көчөттөрү тигилди. Мындан сырткары ар ишемби күндөрү көлдүн жээктери тазаланып, кала ичи акыр чекирелерден арылууда. Биздин балыкчы шаарыбызда Саякбай Карлаев мектеби бар. Мынакей ушу Саякбай Карлаев мектебинде ата-энелер өзүнүн балдары менен чогуу келишип, бүгүн ишембилик кылышып, ушу көчөттөрдү отургузуп берип атышат. Бул абдан чоң үлгү. Ар түрдүү өсүмдүктөрдүн көчөттөрүн олтургузууну демилгелеген Жетигүз районунун тургундары Ак Дөбө айылына 2000 түп көчөт тегишти. Ал үчүн айылдан суу жетпей, кагырап, кургап турган 25 гектар жер тилкеси бөлүнгөн. Жер кыртышын сактап калуу жана экология үчүн кам көрөбүз деп баардыгыбыз бүгүн Ак Дөбө айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, ФАП, китепканачылар, маданият кызматкерлери, депутаттар баш болуп баардыгыбыз ушул жердеги жер кыртышына колубуздан келген бактарды, ар кандай көчөттөрдү тигип жатабыз. Муну менен биз ойлойбуз, эң биринчиден жер кыртышын сактап калуу, экинчиден айылыбыздын көркү. Дагы ушундай алдыдагы иштерди жылдыра бергенге биз даярбыз. Ак Суу районунда 180 жаамат ишембиликке чыкты. Анда Каракол, Тепке, Түп унаа жолунун жээктери тазаланып, 1200дөй мамлекеттик кызматтагы жарандар жана жергиликтүү тургундар катышкан. Каракол Капчыгайында дагы 7 гектар жерде чуңкурлар казылып, 1 метрлик Тянь-Шань карагайынын көчөттөрүн отургузууга даярдыктар көрүлүп жатат. Гүлбарчын Молдоева, Асылбек Касьянов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.